Bayram kutlu olsun. Өзгөн районунун Эркинтоо айылынын тургундары айылга таза суу чыгарылганын чоң салтанат менен белгилешти. Анткени буга чейин айылда таза суу болгон эмес. Жергиликтүүлөр сууну алыскы дарыялардан, жамгыр жааган учурда коңшу айылдардан ташып келишчү. Мындайда унаасы жок жарандарга алыстан суу алып келүү бир топ кыйынчылыктарды жаратып келген. Кыйла жылдан бери ушу аракет кылып жүрүшүп, акыры Дүйнөлүк банк АИС программасы, анан кийин ушул айылдын тургундары, жаштары кошулуп иштешип, таза сууну чыгарышты. Суу чыккан үчүн абдан кубанычтабыз. Абдан өтө кубанычтабыз. Биздин айыл бай айыл. Токой чарбасы бар. Ушу суу гана жагынан гана кыйналып турдук эле. Кудайга шүгүр, мына суу ям чыгып, бүгүн суу таза суу программасы боюнча ушу майрам тосотабыз. Ошода бизге кыйынчылык эле, мисалы үчүн алыс жактан алып келет элек, мына суу кирген маалда ылай болот эле. Ошон үчүн бир эшек менен убара болот элек, кыштын күнү кыйналат элек. Азыр жакшы, ар бир үйдүн эшигинде бар. Курулуш монтаждоо жумуштары 2022 жылдын аягында башталган. Жүргүзүлгөн иштердин алкагында тереңдиги 40 метр болгон скважина реабилитацияланып, узундугу 8 чакырымдан ашык суу түтүк тармагы тартылды. Аталган долбоор 3 бөлүктөн туруп, алардын баары тең 100%га аткарылып бүттү. Октябрь айында суу эксплуатацияга берилген. Андан тышкары бул долбоор 3 бөлүктөн турат. 3 бөлүгү камсыз кылат. Биринчи бөлүгү бул курулуш тармагын алып барат. Курулуш тармагын алып барып, бул жерде көз көрүп турган водозабордук резервуарларды жана суу түтүктөрүн салып, ошол бөлүгүн карайт. Экинчи бөлүгү болсо бул санитария деп бөлүнгөн. Санитария бөлүгүндө бул мектептер менен, элдер менен сууну кандай колдонуш керек, туура колдонуш керек, санитардык тазалык жагын үйрөтүү, ошол тараптан жумуштар алып барылган. Үчүнчү бөлүк болсо бул институционалдык чыңдоо деп коет. Бул айыл курулган суу бүткөндөн кийин ушу сууну эртеңки алып бара турган ишкана түзүлгөн. Ошентип Эркинтоо айылында 24 саат үзгүлтүксүз таза суу чыгып калды. Аны менен кошумча жумуш орундары дагы түзүлдү. Башкача айтканда, атайын муниципалдык ишкана негизделип, аталган мекеменин кызматкерлери суу менен туруктуу камсыздоону көзөмөлдөп турат. Суу постоянный заправка толо турат. Айылыбызга 24 саат бою сууну жеткизип турабыз. Азыр биздин ишкана жаңы түзүлдү. Кызылтоо таза суу муниципалдык ишканасы болуп түзүлдүк. Бунун немесинде 5 адам иштейбиз. Биз 2 корол, 2 сантехник, анан бир инженерибиз бар. Ушу 5 адам иштейбиз. Анан азыр суу жакшы, бардыгы жайында, бардык оборудованиялар алып келип берген АИС программасына да рахмат. Таза суу алгач социалдык объектилерге берилип, мектеп жана бала бакчанын ичине чейин киргизилген. Имараттын ичинде жылуу, муздак суу чыгарылып, элет жеринде дагы шаардагыдай шарт түзүлдү. Биздин бала бакчадагы ички заманбап ажатканалар коюлду, таза суулар коюлду, аристондору менен ысык суулар балдарга аябагандай жакшы шарттар түзүлдү. Бул убакка чейин балдар ошо нөшөрлүү жамгырларда, ак карларда ар дайым сыртка ажатканага барышчу. Бизде өтө көп көйгөйдү жараткан нерселер, мына көп жакшы ийгиликтер болду биз үчүн. Артыкчылыгы, таза суу тартылып жатканда бала бакчага ички санитардык курулуштар, ал эми Турдуев атындагы орто мектебине тышкы санитардык курулмалар дагы демонстрацияланды. Мектебибиз 91-жылы ишке киргизилген. Ошондон бери биз мына 2024 жылдын январынан эле таза суу менен камсыз болдук. Ага чейин баягы флягалар менен, тачкалар менен сууну сайдан, нерде арыктардан ташып ичет элек. Айрыкча азыркыдай жаз мезгили болгондо суудан кыйналат элек. Себеби суубуз аябай жамгырдын суусу менен кир болуп агат эле. Булактардан ташып балдарга чай берет элек, завхоз ташыйт эле. Ошентип камсыздачубуз. Бул долбоор өз кезегинде жарандардын, анын ичинде балдардын санитардык эрежелерин сакташына жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берди. Эми бала бакча жана мектептеги балдар таза суу ичип, колдорун тазалап жууп турганга шарт бар. Биз 3 айдын ичинде таза сууга өнүктүк. 2024 жылдан баштап дүйнөлүк өнүктүрүү каржылоосу АИС тарабынан биздин мектепке таза суу киргизилип, мындай раковиналар жана аристон менен киргизилип берилди. Азыркы учурда биз колубузду жылуу суу менен жууп жатабыз.
сырткы заманбап ажатканабыз курулду. Азыркы учурда мектеп окуучулары колубузду таза жана жылуу суу менен жууп жатабыз. Биз өзүбүз кыз болгондугубузга байланыштуу өздүк гигиенабызды сактообузга дагы жакшы шартын түзүп берди. Таза суунун басымы жалпысынан 410 кожолукка жетет. Мындай мүмкүнчүлүк министрлер кабинетинин жана Дүйнөлүк банктын колдоосунда Кыргыз Республикасынын коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агентствосу ишке ашырып жаткан айылды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоорунун алкагында ишке ашты. Баарына суу эсептегичтер орнотулду. Суу эсептегичтердин 70%-ын ушул эле Дүйнөлүк банк Арис тарабынан уюштурулган. Калган 30%-ын ушу жергиликтүү калк өздөрү уюштуруп коюп бүгүнкү күндө иштеп жатат. Белгилесек, аталган долбоордун алкагында Эркинтоо айылынан тышкары Саламалик айыл аймагынын 90% таза суу менен камсыз болду. Дагы 2 айылга суу чыгаруу мерчемделүүдө. Ал үчүн суммасы 50 миллион сомду түзгөн долбоор мамлекеттин каржылоосунда ишке ашырылууда. Мындан сырткары айылдарды суу менен камсыз кылуу жана санитарияны туруктуу өнүктүрүү долбоору облустун башка райондорунда дагы аткарылып жатат. Долбоорго катышкан аймактар 2026 жылга чейин таза суу менен камсыз болушат. Айымкан Исралы кызы, Мирзат Нуманов, УТРК Ош. Ансың да сыйлығыңа қымбарай, мен сені сүйем.